Ассаламу алейкум, улуу урматтуу кыргыз журту. Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору Ташкөмүр шаарына караштуу Арсеналы Осмонбеков атындагы номер 9-орто мектептин жаштары менен жана төрүбүздүн коноктору менен бүгүнкү сиздер менен сүйлөшө турган негизги тема жаштар жана бүгүнкү тарбия. Биздин улуу муундар, кээде аталар, эжелер, биздин педагогдор айтып келет, бул азыркы жаштарга талим тарбия жетишсиз деген да ойлор бар. Тилекке каршы биздин жаштарыбыз 21-кылымда биздин тарбия, талим супер деген ойдо. Жаштар сүйлөсүнүн теледолбоору эфирде. Салам алейкум. Анда ушул төрүбүздүн урматтуу, салмактуу, аржактуу, куттуу коноктор бар. Анда сиздерге тааныштырып өтөйүн. Коомдук ишмер, дил мирөгү, адеп, ахлак жана маданият борборунун мүдүрү доктор Өзбекажи Чотонов конокто. Жана ошондой эле Арсеналы Осмонбеков атындагы номер 9-орто мектептин мүдүрү Сабыт Алыбаев агайыбыз конокто. Анда урматтуу коноктор, урматтуу агайлар, ушул азыркы жаштардын талим тарбиясына, бүгүнкү тарбиясына көз карашыңыздар кандай, сиздердин учуңуздарда кандай болду эле, кандай болушун каалайсыздар? Азыр эми бул батыштын саясаты болуп, башка болуп, тең укуктуулук деген келди, тарбиябыз жакшы дегендер бар. Анда сөз сиздерде. Мен ойлойм, азыр тарбия начар болуп атат. Мектепте да тарбия бир аз жетишсиз, азыраак. Үй бүлөдө тарбия жок эсе. Ошон үчүн биздин балдарыбыздын көбүнүн тарбиясы жок. Адеп ахлагы өтө начар. Ата-энеге туура эмес мамиле жасайт. Өз оюнда азыңлат. Мындайча айтканда ээн баш кылат, ушу ээн баш балдар. Ошо тарбия болгондо ээн баш болуу эмес. Ошо биздин балдарыбыздын тарбиясы өтө начар деп эсептейм. Бардык үй бүлөлөрдө тарбия начар деп 5 кол тең эмес. Бардык үй бүлөлөр мындай эмес. Ошону эске алып айттыңыз да. Азыр тарбия жакшы эле берилип жатат ата-энелерденчи, бирок ошо тарбияны ала албаган жаштарда деле күнөө, бирок көпчүлүк пайызда жаштарда күнөөлүү болуп атат. Себеби дегенде ата-энесинин тилин албай, ээн баштык кылып көчөгө чыгып, бирок бардык жерде эле жаштар күнөөлүү эмес, жаштарда деле ата-энеде деле күнөө бар. Мен айтып кетет элем, бул ошо батыштын эле батышта жаштардын көз карашына карап, ошо биздин да ошо кыргыздын жаштары жана балдары, кыздары ошолорго окшоп, ошогусу келип, ошондон эле тарбиясы бузулуп, аны эми ата-эне, мектепте мугалимдер өздөрү жакшылап түшүндүрүш керек деп ойлойм. Ата-эне, мугалимдер силерге түшүндүрө албай атабалар? Эми түшүндүрүп атат. Эми жаштарда да бар, эми ал батыштагы өлкөлөрдүн ошо тарбиясына карап неме атпайбы азыр жаштар. Ошолорго окшошсуз келип. Окшошоюн да. Кыргыздар окшошуп калып атабы? Окшошуп баратат азыр. Баратат, Демек ушундай тарбия жүрүп атат. Бул тарбия негизинен ата-энеден болот, бирок ар убакта адамдын өзүнөн да болот, жаштардан. Себеби ар бир ата-эне баласын жаман болсун дебейт. Жаман болсун десе, мынтип бизди ушунчалык акыбалга алып келбес эле. Себеби бизди жакшы кийинтип, элден эч кем болбосун деп кийинтип, окууга жиберип атат. Жыртыбызды бүтөн кылып, ата-энебизде эч кандай күнөө жок. Болгон балдарда да ар бир бала өзүнөн болот тарбиясы. Себеби ар кыл турмуш болот, турмуш катаал, бир өйдө бир ылдый. Ата-энеси мисалы үчүн арак ичип, же болбосо начар болсо дагы балдары намаз окуп, жок дегенде ошо балдары жакшы билим алып, ошо тарбиясынан болот да, адам өзүнөн да болот. Ата-эне жакшы кийинтип койсо, жакшы оокат берип койсо эле жакшы тарбиялаган болобу же? Жок, андан болбойт, адам өзүнөн болот. Себеби ата-эне, ар бир ата-эне баласын кантип эле жаман болсун десин. Ата-эне ушу жашка чейин чоңойтуп бизди койду. Анан бирок биз өзүбүздүн кылганыбыз, катачылыгыбыз болуп атат да. Нуралдын айтканда эле туура, батыш элдерин дейт. Мисалы үчүн кыздар балдарды ошо неме кылат. Кыздардын мисалы үчүн аябай ачык кийиниши, балдардын ошо көңүлүн бурат да. Бул жакшы эмеспи? Мода да бул. Мода болгону менен ал себеби балдарды кызыктырып атпайбы? Адам ошондон да бузулат да. Эмнеге кызыгып атасың? Мисалы үчүн да, сиз жолдо бараткан бир эки кызды, бирөө аябай жакшы кийинген, ошо сиз айткандай модный. Анан кийин
Дагы бирөө болсо мындай эми хинжап жабынбаса дагы мындай бөлтөк салтабы жок тегиз эле кийинген жакшынака болсо, анын кайсысына сиз карайт элесиз? Уралдан сурайлы анда. Мындай да. Кунажын көзүн сүзбөсө бука жибин үзбөйт деп коет го. Бун эми ошо кыздардан ошо ачык кийинишинен, балдар болсо ошолорду карашынан да. Алып үйлөнүп алып, нике кыйып алып, анан жийиңер түшсөңөр болбойбу? Сен кайсынысын карайт элең өзүң? Өзү ошо неме кылгандан өсүш керек да. Үйлөнгөндөн. Үйлөнгөн, жакшы. Бият кыздар бар азыр. Сага. Өзү андай эмес да, негизи кыздардын бардыгы эле бирдей эмес да. Азыр балдар аны азыр сиз айтып кетип атпайсызбы? Адамдын өзүнөн деп. Аны карабай койсо деле болот да, чынбы? Карабай эле өтүп кете берсе болот да. Ал эмне сөзсүз ошо элдин көңүл буруш үчүн. Бирок адамдын өзүнөн да ал делечи. Кунажын көзүн сүзбөсө эмес, биринчи аз бул жерде күнөө балдардан кетип атат да. Балдар өзү тийиштик берип атпайбы ага? Мен суроом бар да, мисалы ушундай суукта балдар кичинекей турс кийип алып өтүп баратса да. Көңүл буразыңарбы, бурбай эле кете бересиңерби? Биз ага эми кийиптир деп мындай карап коет элек, бирок аны сөз кылып, биз элдерге сөз кылып антип неме кылбайт элек да. Өтө эле мындай өзүбүздүн көңүлүбүздү бурбайт болчук. Кийсе кет, ал адамдын өзүнөн деп өтүп кетет. Крышасы кетип калыптыр деп коесуңар. Жок, андай эмес го, адамдын өзүнөн да эми бул өзүнө жаккандыр деп. Жок, силер ойлошуңар да, мынау нормальныйбы, ненормальныйбы, эмне бул кышында минишим кийип жүрүп деп туруп. Ооба, антип деле айтат, адамдардын бардыгы бирдей эмес бирок. Мисалы кечимпе болуп жүрсө силер көңүл бурасыңар, бурбайсыңарбы? Балдар кечимпенин көкүлүн коюп алып жүрсө. Ал көңүл бургандар деле бар ага. Бирок ал эми ал мода деп эле анын бардыгын эле кое бербеш керек. Моданын деле чек арасы бар, эми чеги менен жүрүш керек да. Чек арасы кандай болот эми? Чегин айтып берчи ушул. Чеги деген өзү кыргыздардын өзү мурдагы жүрүшүн мындай өзүнө карап мындай жүдөбөй тыккан болуп, балдар чачтарын алып мындай тыккан жүрсө өзү. Ошол деп ойлойм. Корейстер окшобой, Ал эми бирөөнүн туура деген бул болбойт деп ойлойм. Адамдын өзүнүн ою менен, өзүнүн идеясы менен жүрүш керек. Азыр кээ бир кыздар шаарда ночнушка менен жүрүп да. Кийими ночнушка чынында. Чист эле жанагы илгерки ночнушка азыр мода болуп калган да. Ошо көйнөктүн ордуна ночнушка менен жүрүп да. Ушул туурабы? Айыл жергеси менен шаардын жергесинде анча айырма бар да. Айыл жергесинде мисалы мына кыздар мисалы үчүн аксакалдардан жана чоң энелерден уялышат да, мындай кийингендечи. Ал эми мындай шаарда жүргөндө көчөдө эч ким бири менен иши болбойт да. Буну басындатып сүйлөгөн адам да болбойт да. Мындай аксакал бир мындай кеңешин берип же адамды мындай уялта турган сөз анча айтылбайт да. Ошон үчүн мындай кыз баладагы андан мындай аксакалдан уялыш деген да нерсе жок да. Ал эми мына аксакалдар айыл жергесинде бир сөз айтса, мындай уялып аябай ичинде мындай эме болуп кетет да, бир кандай бир сезим пайда болуп кетет да. Ошон үчүн мындай айыл жергесинде көбүнчө андай кийиништен уялышат да. Неди себеби аксакалдар көбүнчө мындай улуу сөздөрдү айтышып, жана жаштарга көбүнчө кеңеш берип келет да. Силер ошол кандай кеңештерди, улуу сөздөрдү айтат? Мисалы үчүн көчөдө мындай кыз балага 40 үйдөн тыюу. Кыз бала мындай көчөдө бейчеки баспайт. Ал эми шаар жергесинде андай эмес да. Эч ким ага айта турган да сөз дагы жок да. Аксакалдарды ушунчалык мына сигарет чегип кетет кыздар азыркы учурда көп болуп атат да. Ушуну тыя турган аксакалдар жок да азырчы. Ага кеңеш бере турган башында улуу адам жок да, мындайча айткандачы. Азыр балдар айтты да, ушул бизде да кыздар да тамек чегет дешти да. Аларга эмне дейт элең? Эми алардын кылган иши туура эмес. Кыз бала кийинки эне боло турган Буларга тарбияны ким бериш керек эле? Бүгүнкү тарбия анда жетпей атабы, эмне болуп атат? Азыркы учурда көбүнчө ата-энелер Россияга кетип жатышат. Алардын артында калган балдарды ким тарбиялайт? Анын себеби эмнеде? Мисалы, көбүнчө эки үй бүлөдө ажырашуу көп болуп атат да. Кайсы ошо ортодо калган баланы тарбиясын ким ойлойт? Ошону эч качан мындай ата-энелер ойлошпой атат да. Азыр көбүнчө ошо ажырашуу болуп аткан үчүн ата-энелер дагы мындай багы ортодо калган бала да кайсыл жака барышын дагы билбей атат да. Ошон үчүн өз башы менен өз кылган ээн баш болуп кетип атат да. Ошого мындай учкул сөздөрдү айта турган аксакалдар жок болуп атат да, мындайча айткандачы. Демек, аксакалдарда, аталарда, эжелерден да күнөө бар экен да. Россияга кетип атса эч ким, балдар өздөрүн билип атат деген ой,
Азыр бул жагы айтып кетип атат, ата энелер иштеген Москвага кетип атат депчи. Бирок анда иштебесе турмуш кандай болот? Аталар иштесин, мейли, энелер кетпесе деле энелер үйдө багып отурсун. Анда иштебейин десе болбойт да. Бул турмуштун өзүнүн мыйзамы. Себеби дегенде алар Москвага барып иштеп, өзлөрүнүн үй бүлөсүн багыш керек болуп атат да. Алма түшө, озма түштө эле, алма пуш, озма түштө отурган менен эч нерсе чыкпай атат. Бул немесе ата энеси себеби дегенде эркектер иштесе, ошо энелер кетпейт болчу да, антипчи. Ошо балаларын тарбиялап отурат болчу. Жооп барбы? Сөзсүз Россияга барып иштеш керекпи? Ушул жерде бийликтер ушул жерге шарт түзүп берсе болот да. Ошону чоңдор шарт түзүп бербесе аларга иштешке мүмкүнчүлүгү жок да. Анын үчүн чоңдор кам көрүш керек. Иштеш үчүнчү чоңдор шарт түзүп бериш керек анын үчүн. Кандай камдарды көрүп бериш керек? Бизде бул жерде ишканалар жок, мисалы мекемелер бар, эми ишканалар жок. Аларды иштей турган. Ошон үчүн бул жерде иштөөгө мүмкүнчүлүк жок да. Мисалы үчүн эми көбүнчө ошо Россияга кетип тарбия бузулгандан себеп болуп атат да. Аксакалдар айтышып атат, мына тарбия көбүнчө жаштарда жок болуп атат. Башка мына мисалы үчүн аз кино тасмаларда деле көрсөтүлүп атпайбы, ошонучу. Биз ушундай болобуз деп, баягы кичинекей балдар дагы ошону көргөнгө аракет кылышып атат да. Эгер ошо үй бүлөдө баш эме чоң ата энелер ушу телевизор көрбөгүлө деп ушундай айтса, мен өзүм ата энем айтат, ушу саат 7ге чейин уже убактыңар бүттү, мындай сабаңар карагыла деп айтканга азыр ата эне эч ким айта албайт да. Азыр өзүнүн каалаганын, өзүнүн билген убактысын өзү иштетет да. Ошону кичине басымдуулук кылса, телевизордогу нерселерди дагы азыраак көрсө, сабакка көңүл бурса, ошо жаш балдарынын тарбиясы Оңолот беле ошондо? Эми 7 силер көрбөй койгула десе, айтса угат белеңер? Угабыз. Силер бирок агентти көрөрсүңөр анан кийин. Эми агентте эми кээде болуп турат, ал делечи, бирок иш чыкканда гана кирип турса болушу мүмкүн да. Кандай иштерге? Мисалы үчүн бир телефон менен бир эле досуң менен байланыша аласыз да. Ал эми агент болсо калаган ал жерде 30даган ашык эме досторуң болсо, ошого бардык бир эле маалыматты ошол жерден бардык эмеге жайсаң болот да. Ошондо убактысын ченем үнөмдөп калат да. Ошол эле. Силер ата энеңер телевизордон тийгандан кийин барып одеяланын ичине кирип алып, анан агент ачып алып жада бердиңерби? Жок, андай эмес да. Эми ар ким ар кандай болушу мүмкүн да. Эми ал кыска ойлоо. Телефондун ичине ар нерсени жастырып алып көрө береткизиңер. Жаман нерселерди. Эмичи мындай андай эле балдар деле, кыздар деле болот да. Ал эмне дегенде, ал нар жагында ата энени сыйлоо жана ата энени уятка калтырбоо, мен келечекте кандай болом деген мындай ой дагы ойлонбой турган балдар да болушу мүмкүн да, ошондой нерсечи. Ал эми баягы ойлоно турган адамдарда мен эгер мен ошондой боло турган болсом, мен эртеңки күнүм кандай болот, ата энем мен үчүн эмне кылып атат, ошонун баардыгын ойлогон адам анда эч кандай нерсеге барбайт да. Айтат го, 5 кол 1 эмес деп. Баары адамдын ичинде бирөө болот да, андай болушундачы. Азыркы учурда бардык маселе ата эненин Россияга кеткенде деп жатабыз. Ата эненин Россияга кетип жаткандан кийин ал жакта иштеп жатат. Ал жакта балдары бул жакта акча салган акчасын иштетет да. Караганча единица салып агентке кирет, кыздарга чалат же кыздар балдарга чалат. Сиз айтып жатасыз 200 единица же 300 единица деп атасыз. Ал 200 единица, 300 единицаны ал кайга коротот? Интернетке коротот да. Интернетте эмне кылат? Интернетте сиз айтып аткан жаман нерселерди, жаман жазып аткан нерселерди алып чыгат да. Аз ошо ата энеси ал жакта кантип иштеп атат? Полжу иштеп атабы же эме бир столдо отуруп иштеп атабы? Аны бала байкаган жок да. Бардык ишти мына мойнубузга алсак, бардык күнөө өзүбүздө. Бирок ошого шарт түзүп берген ата энеде дагы да. Ошо ата эненин үйдө отуруп эме кылбайт. Ал жактан акча салат, баласы үйүндө ата энеси жок, калаган ишин кылат. Калаган ишин кылат, эмне кылат? Көчөгө чыгат. Көчөгө чыгып бирөөсү тамек тартат, бирөөсү ичет. Ошого 1-2 аракет кылат, ичпейм, чекпейм. Бирок кызыгат ал деле. 1-2 ичип көрөт. Анан кийин көңүл йумшатат болот. Барып ата энесинин акчасын бардыгын ошого корото баштайт, көчөгө чачат. Салган акчасын мындай кыл десе, кылып атам дейт. Ал жактан көрбөйт да. Сен ата энең каякта? Сен ичип көрүп атасыңбы? Жок. Ата энем ушул жерде мектепте мугалим болуп иштейт. Сен бул жерде ата эне дейсиң да, турабы? Сен ал жерде айтпайсың, эмнеге ата эне сен кылган ишиң билбейт, сен өзүң ойлонсоң болот да. Ошо ата энем кыйналып, пол жууп, мага акча салтат, муну 2 аткыл иштетсем болот да, деп өзүң ойлонушуң керек, чынбы? Өзүң гана ойлонушуң керек да ал деген. 5 кол бирдей эмес го, бардыгы эле андай кылбайт дейм, мен билем, аны бардыгы кылбайт. Бирок анча-мынча арасында бар да, ошондой кылып жүргөндөр. Акчасын чачып, машина алып, 2 күн айдап уруп жок кылгандар бар, иштеп келип жок кылгандар бар да ал жердечи. Бардыгын айтсак, чет өлкөдөн келип атат да, бардык нерсечи.
ошо кийими же ошо кийинип жүргөн кийимин ата энеси мынтип кийинип жүрүп атасың, антип жүрүп атасың дебейт да. Көбүнчө ошо Россияда жүрүп ата энеси Россияда жүрүп кылгандарынан болот да барды. Сени бул жерде элдин балдарын көрөт да, сен элдин балдары чоң жүрсө, сен да атина ошо сени өксүбөсүн депчи, сени кийинтирет, каалаган нерсең алып берет, машина алып берет, сен ошону эки аттап айдасаң болот, антип ичип, чегип айдасаң эмес, аркылуу да чым сен айткандай 5 кол тең эмес, бирок аны сен өзүң эки ат кылып айдап, ошентсең болот да. Ошо бардыгына ошо кыздар себепчи болот атпайбы бул жерде? Ошо акчаң барбы? Ошо кыз чалат. Ошол жерде турам келе аласыңбы дейт. Ал машинасы менен барат. Кыздар чалабы, чакырабы? Анча чала турганда барды, арасында барды. Ошо чалат, бара келе аласыңбы дейт. Ал барам дейт, машинасын айдап чыгат. А чыккандан кийин ал кыз деле жоң жүрбөйт да. Ал анын башка жигити же башка сүйлөшкөн болушу мүмкүн. Болса эко мындай кинодогулардай эле гонка деген чыгып атпайбы? Ошолордо жарыш жүргүзүп эме болуп атпайбы? Кыз ошого күбө болуп, кыз ушундай кыла аласың дегендей иштерде жүрүп атат да бул жердечи. Туурабы бул, кандай бул? Бул жерде бала деле ошондой. Бала эмне бир кыз акталып атасың, бир кыз менен жүрөт дейсиңби? Мисалы өзүң алып көр. Бир кыз менен жүрөсүңбү? Лично бир кыз менен жүргөм деп айтпайм менчи. Жүрбөгөм деп да айтпайм. Эмне деп айтасың? Мисалы бир кыз болсо, сен да бир кыз менен жүрдүң. Ал сен раса сүйүп, жакшы көрөт. А сен башкасын майыл ошол жерден бир кыз менен жүрдүң, барып башка Ташкөмүрдөн дейли, бир кыз менен жүрдүң, а? Сен ал кызыңы мисалы бирөө менен жүрүп, сен өзүң келип, мындай эми айтасың да, кимиси менен жакшы көрөт экен эле досторуң айтасың, экөө анан уруштурасың да, чынбы бул? Ошо интернеттерде деле тараган го, бир баланы талашып, чынбы? Бул балдарда, кыздарда эле эмес, балдарда деле бар. Жок, балдарда деле бар. Ошонун бардыгын карабаган ошо жерде ата энелерде болуп жатпайбы? Кандайча сен сүйүп калсаң, сен ошо ата энеден сурашың керек. Мен ошол кызды сүйсөм болобу деп сурашың керекпи? Сурайсыңбы? Жок, мен сүйүп калып андай деп сурабайм. Неге дегенде, мен өзүм жолун билем да, кандай жүрүшүмдүчү, кайсыл жерде кандай сүйлөшүшүмдү ар ким адам билиш керек да. Сен кантип сүйлөшөсүң? Жолдорун айтып берчи. Мына жолдору ошо сүйлөшөсүң, бирок мен андай эле эме кылбайм, бирок көбүнчө шаарга барганда биздин кыздар же балдар шаарга барып бузулуп атат да. Кидайт этпейсиңби? Жок. Сага кыздар чыгып айтса эмне бара бересиң, өзүң башың жокпу? Баш барбы? Баш бар. Кандай? Мен чакырса эле бара бере турган же сен чакырган жерге мен бардымбы? Чакырат анан барат деп атпайсыңбы сен? Жок, сен чакыр, мен барамбы, көрөсүң ошондо. Мен чакырбайм да сени. Бул жерде өзү дегичи бул тарбия, бул өйдөдөн да, чоңдордон башталат. Мисалы, мына кыргызыбыз да өзү элдер кыргыз болуп бири-бири менен урушуп атпайбы, чынбы? Бири-бири менен. Мисалы, балдар деле кыздардын намысын бузуп, ушу кыргызбы, карындашындай, мисалы, бирөөнү деле өзүнүн карындашындай көрсүн да. Мен суроом бар да, тарбиялуу кыз менен тарбиялуу бала ушу жигиттер менен таанышып береби, кыздар менен таанышса болобу? Тарбиялуулар. Болот, андай көп кездешсе керек деп ойлойм. Болот, Тарбия, мындай тарбиясы жок. Тарбиялуу кыздар, мисалы, бирөөлөр звонить этип, келсең, бияка түндө барса болобу? Тарбиялуу кыз. Эгер ал мен андай Тарбиялуу кыз келип жөн эле бир жигитти сүйүп ала берсе болобу? жок, ал ойлонуш керек. Улам эле сага чалып туруп анан бергенсең, менин машинам бар, атам акча жибер деп. Ошо азыр андайлар ыймандуу жигиттер деле же бузулган жигиттер деле кыздар менен сүйлөшөт да, азыркы учурда моментте. А мурда деле канчасы менен сүйлөшөсүң? Мен азыркы учурда сүйлөшкөнүм жок, азыркы учурда сүйлөшкөнүм жок. А бирок азыр анча-мынча кыздар бар да, мынча жигитим бар деп санагандар да бар да. Экөндөн кездешет, балада да, кызда дагы бар ал. Ал нерсе. Жигити барбы? Жигити? Жок. Мисалы, ошо тарбиялуу кыз 3 жигит менен тарбиялуу кыз 3 жигит менен сүйлөшүп жүрсө болобу? Ал адамдын өзүнөн. Жакшы тарбияланган кыз. Өзүнөн да. Ал адамды тарбиялуу деп айтса Жок, тарбияланган кыз вообще. Жок, анын тарбиясы да ал үчөө менен кантип сүйлөшөт? Тарбиялуу кыз канча жигит менен жүрүш керек? Ал өзүнүн гана жигитин күтүш керек. Ошо өзү ошо даражага жеткенде гана аны сүйлөшсө болсо керек деп. Сүйлөшүп жүрө берсе болот, Ал так жанча азыр кыргызда салып бар го, жанча сөкө салмай. Ошол сөкө салып койсун, аны жүрсө болот. Эгер балада ыймандуу болсо, ал менен сүйлөшсө болот, ишенсе сүйлөшүш керек да. Сүйлөшүп парктарга, кечинде дискотека барса болот. Андай эмес, бала кыз ыймандуу болсо андай болбойт.
Жакшы. Жок, ошо азыркы учурда ыймандуу кыздарды айтсак, бардыгы эле сүйлөшөт деп мен кепилдик бере албайм. Мен анча-мынча сүйлөшпөгөн кыздарды деле бар деп ойлойм. Ачык кийинген деп да айтышып атат го, андай нерсе биздин айылда жок да, антип кийингендерчи. Кийинсе да өзүнө антип ачык кийишпейт да, биз ошого ачык кийин эмелерге жол бербейбиз да, булар башын тура эмес сүйлөшөт. Бул жерде тартышканда мындай 2 кыз, 3 кыз дейт. Биздин айылыбызда андай нерсе жок да. Өзү ачык деген эмне? Ачык кийинип көңүл бурган деп атат да, башкача европейский кийимдерди айтып атат да. Биздин айылда андай нерсе жок, антип кийингендер. Болушу мүмкүн азда, бирок биз андайга жол бербейбиз да. Агай, сиз ушул окуучуларыңызды уктуңуз, көрүп атасыз ушул жаштар жана бүгүнкү тарбия. Ошол бүгүнкү тарбия жетиштүү эле болуп атабы? Ошол окуучулардын үнүн угуп сизде кандай пикирлер пайда болду? Сиздердин жаш кезеги учурда окуучулук кезде кандай талим тарбия берчү эле? Анда сөз сизде. Чындыгында бүгүнкү ушул жаштар сүйлөсүн телекөрсөтүүсүндө азыркы биздин окуучуларыбыздын угуп отуруп чындап эле биздин убакта мындай кенендик менимче жок болгон болуш керек. Биздин убакта улууларды урматтоо, кичилерди сыйлоо өтө жогору турган. Себеби ал убакта СССР деген чоң мамлекетте турганда бир партия болуп, ал партиянын идеалы болуп, абдан жакшынакай бир максаттар жакшы көрсөтүлгөн болчу. Эми бүгүнкү күндө союз тарагандан кийин албетте ал максаттар, ал могу билим берүү тармагындагы талаптар дагы, максаттар да өзгөрүлүп кетти. Эми биздин убакта энебиздин, апабыздын, эжелерибиздин эле эмесинде мында кичине жеңелердин арасында эркек балдар кичине сүйлөшпөсө, атабызга барып, атабыздан бир нерсени сураш өтө оор болчу да. Мындайча катуу сыйла, урматтоо болчу. Көчөдө жүргөндө агайлар, эжекелерден бир көчө нары жүрчүбүз. Эми азыр ушундай экен, заман ушундай келди. Албетте анын көп себептеринин бардыгы жаштар деле билип турат. Эми бүгүнкү жаштардын тарбиясы чындыгында биринчиден жалпы эле коом деп айтсак болот, жалпы коомдун өзгөрүшү менен ушул кемчиликтер кетти деп эсептейм. Ата-эне дагы мурункудай балдарына тарбия бере албаган себеби дагы бүгүнкү күндө ата-энелердин мүмкүнчүлүгү ошол балдарына муктаждыгын камсыз кылуу, башка айтканда иш жумуш менен камсыз болууда жок болуп кетти. Ошо негизи да болду десем, экономикалык дагы бир себептер сөзсүз болот. Сизге суроо да, азыр депутат биз эле эмес, бардыгы жогору жактан болуп атат да. Депутаттар өзлөрү ушул биз кылып аткан иштерди өзлөрү кылып жатат. Ошо биз аларды көрүп биз кылып атабыз. Алардан кандай тарбия алабыз биз? Алар өзлөрү мына газеталарда деле жазып чыгат, могу депутат паланча жерде могул менен жолугуп, могусу менен ажырашып кетти, могу ишке барды деп эме газеталарда жазып чыгып атат да. Ошолорду көрүп, кино тасмалардан дагы эме болуп атат, чоңдорду эме болуп чыгып атат да. Азыр ошо депутаттардын байлыгына ишенген кыздар, же бай адамдардын акчасына ишенген кыздар чакырат. Баргандан кийин ошол кыздардан кандай келин чыгат? Жаман келиндер чыгат. Даже келин болбогашы мүмкүн ал. Мисалы биз азыр мындай да, азыр депутаттарды илгеркилер тарбиялаганда, эми биз азыр силердин тарбияңар жөнүндө айтып атабыз. Анткени эртең силер деле ошондой болсуңар. Эртең силер деле бүгүн жаш балдарыңар, эртең киши болосуңар. Бириң депутат, бириң врач, бириң прокурор, бириң милиция дагы башка да. Анан ошо биз азыр силердин тарбияңар айтабыз. Анткени тигилерди биз күчүбүз жетпейт эми болду. Сиз айтып атасыз, алар мурдагы тарбияны көргөн деп. Силер азыр жанараак деле айтып кеттиңиз, мурда мындай эмес эле дедиңиз. Мурдагылардын тарбиясы ушундай болсо, жаштардыкы кандай болот? Мурдагылар дегенде bir 2-3 муун мурда да. 2-3 муун мурда. Азыркы муун эмес. Алар деле ошо 2-3 муун мурдагынын тарбиясын көргөн да. Жок, алардыкы башкараак болгон да. Мисалы социализм келгенде, социализмден мурда иман дагы бар эле да. Yani inersiya менен келген. Анан иман жоголду, анан орустун тарбиясы келди. Мына ошо бир 2-3 муун ошо жанагындай орус тарбиясы, Европа тарбиясын көрүп калды.
Эми бирок азыр заман өзгөрүлдү, эми биз кайра иман тарбиясына чакырып атабыз да. Кайра. Мына ошо силер азыркы муун. Эгерде иман тарбиясын алсаңар, анда жакшы болосуңар. Анан бирок интернеттин тарбиясын алсаңар, телевизордун тарбиясын алсаңар, анда силер да ошо европейцтер болсуңар. Үй күтпейсиңер, бала күтпейсиңер, каңгып көчөдө жүрө бересиңер, көрүнгөн кыз менен көрүнгөн эркек менен жүрө бересиңер да. Сиз айтсаңыз, жаштарда вообще тарбия жок деп, талим тарбия. Анан мектепте бир аз болушу мүмкүн, үйдө вообще жок деп атат. Эми сиз өзүңүздүн балдарыңызды, небере келиндериңизди кандай тарбия бердим дей аласыз? Кандай тарбия бердим дей аласыз аларга? Биз үзгүлтүксүз тарбия берип атабыз, үзгүлтүксүз. Сиздин деле небере чеберелериңиз, балдарыңыз азыркы замандын жаштары да бүт 21-кылымдын. Алар деле бизге окшогон да. Бирок мен үзгүлтүксүз тарбия берип атабыз, үзгүлтүксүз. Өзгөчө имандуу тарбия берип атабыз, иман, дин үйрөтүп атабыз. Эртеден кечке чейин ошо тарбияны үйрөтүп атабыз. Сиз балдарым же кыздарым, келиндерим тарбиялуу деп айта аласызбы? Ооба. Балким ал шаарда болобу, айылда болобу, көчөгө чыккандан кийин ал өзүн билген кылаттыр. Биз бүт контролдо да, анан баланы тарбиялаганда жакшы тарбия деп ошо ата-эненин тилин алган. Ата-эне айтканы менен жүргөн. Бас десе басат, отур десе отурат. Чыкпа десе барбайт, барба десе барбайт да. Анда ал капалыраак болуп кетиши мүмкүн. Анда алар бас десе басат, жат десе жатат, ошо мындай үйрөтүлгөн ит деген ал бас десе басат, жат десе жатат. Анда ал камак жазасы болуп калып атпайбы? Биз жакшы жерге бар дейбиз. Жакшы нерсени оку дейбиз. Мына илимди, керектүү илимди үйрөн. Мына нерсени жазаба, мына нерсени көрбө, мына нерсени эметпе, тиги дозуң менен жүрбө. Анан ошолор тилибизди алат. Тамеки чекпе, вино ичпе, пиво ичпе. Угат тилибизди. Чоң рахмат. Канаттандыңбы? Канаттандым. Кыргызстан мына өнүкпөгөн мамлекеттердин катарында да. Ушу тарбия болсо Кыргызстан өнүгөбү, өнүкпөйбү? Эгерде жакшы тарбия болсо өнүгөт. Мына биздин пайгамбарыбыз айткан, кайсы коомдун жаштары жакшы болсо, ошол элдин келечеги жакшы. Анда неге мисал үчүн карасаңыз? Биз силерди жакшы тарбияласак азыр, силерден жакшы врачтар, жакшы депутаттар, жакшы министрлер чыгат. Жок, мына батыштагы өлкөлөр, чыгышта Кытай, Кореялар өнүккөн мамлекеттер да. Булардын тарбиялары жаман, ал неге булар өнүгүп кеткен? Ким айтты жаман деп? Мына Южный Кореяда бир да карылар үй жок экен. Эч ким урдабайт дейт. Мына Япония, Корея, Южный Кореяларда эч ким урдабайт экен. Бир да киши мына жер түрө болгондо сейфтер агып жүрөт, сейфтер. Ичи толтура акчалар. Бирок эч ким тийген эмес. Келип реклама берип атат, баланча деген сейфтер табылды. Мондай өңдө, мондай келип туруп алып кеткен деп. Бир да киши ашыкча окат алган жок дейт магазинден. Мына ошол деген тарбия. Мына мен Индонезияда болдум. Ошол жерде бир араб, беде 10 жыл иштеп кеткен араб. Айтат, Индонезияда мушташ дегенди билбейт экен дейт. Эң бир катуу эметкени сен жаман киши экенсиң деп сүйлөйт экен дейт. Сөгүнүү да жок дейт. Мына ошондой тарбия. Аларда улууларды аябай катуу сыйлайт. Эч кандай карылар, тыштан карындар жок дейт да. Мына мисал бул уят, бул туура эмес, бул жаман деп. Орустарда мындай да. Орустар Россия өнүккөн. Буларда баласын 18 жашка чейин чоңойтот, баласы кетет да. Башка өзүнүн жашоосун куруп кетет. Ата-эне кары кемпир менен чалып калат. Жалгыз калат да. Ушу бул кандай тарбия эми? Орустардыкы жок тарбия. Орус элинде тарбия жок. Эмнеге өнүгүп кеткен? Дүйнөдө эң капитализм өнүккөн мамлекетте да. Жок, мисалы мындай да, биз байлыгы өнүгүп кетсе эле өнүгүп кетти дебеш керек. Биз өнүкпөй атпайбызбы Кыргызстан? Мисалы мындай да, бай адам эле жакшы адам деп ойлобош керек да. Байып кетсе эле жакшы деген. Мына ошо биздеги ошо психология бай болсо эле жакшы деген. Ал туура эмес. Же байып кетсе эле жакшы болуп кетти деген туура эмес. Бир убакта биз да байыбыз. Бир убакта монголдор бүт дүйнөнү титиретип турган 3 кылым бою. Азыр монголдун жок эзе. Эч ким билбейт. Бир убакта Рим империясы бир нече кылымдар жердин бәрин титиретип турган. Азыр Рим дегенин эч нерсе деле болбой калды. Ошондой бир келгенде биз да өзүбүз мына биз деле кыргыз бир убакта биз кыргыздар дүйнөнү титиретип турганбыз. Анан кийин азыр эч нерсе жок. Бирок кептин баары адамгерчиликте. Кандай болбойлу, бай болобузбу, экономикасы өзүп кетеби, бирок биз эң негизи адам болуш керек. Эч кимибиз урдабаган,
парақорлық қылбаған, ата-енесін таштабаған, ата-енесін сыйлаган, урматтаган, жакшынакай жолдо жүргөн, ар кандай нерсени иче бербеген, ар нерсени чеге бербеген, мына ушундай эл башкы. Рахмат. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу радио угуучулар, бизге бөлүнгөн убакыттагы аягына келип баратат. Эми сиздер ушул Ташкөмүр шаарынын жаштарын оюн угуп жатасыздар. Эми жаштар ушул жаштар жана бүгүнкү тарбия деп сүйлөшүп жатабыз. Эми ушул канткенде оңолобуз, оңолууга кандай жолдор бар, чоңдорго, аталарга, эжелерге, агайларга кандай сунуш, пикирлериңер бар? Эми жыйынтыктап айтып берсеңер. Şu жаштарды тарбиялаш үчүн биринчиден бардыгы жаштар өзүнөн болот. Анан бул жаштарды тарбиялаш үчүн үй бүлөдөн, анан ушу мамлекеттен, мектептен бардыгы тең кирсе, ошондо жаштар оңолот деп ойлойм. Анын үчүн биз жаштар өзүбүз аракет кылышыбыз керек. Атаандаштыкты, негизги атаандаштыкты жок кылышыбыз керек да. Биз чоңдорго атаандашпай, биз кайра аны жок кылып, биз жаштар өзүбүз бардыгын аракет жасашыбыз керек. Чоңдорго атаандашыбыз керек. Себеби биз адептүү, аклактуу балдарга, эжелерибизге атаандашыбыз керек да. Себеби алардын биз жакшы жактарын, окуштарын жана жакшы жүрүштөрүн алсак, ошо жакшы болот. Рахмат, жакшы. Рахмат. Биз эми өзүбүздөн ак үйдөгү депутаттарга карабай, жаштар өзүбүзчө жаңы мамлекет башташыбыз керек, жаңы жашоо башташыбыз керек. Ошондо болот. Биз мындай жакшы жолго жүрүшүбүз үчүн азыр бардык эле тамеки чегип, арак ичишке кетип калышып атат. Ошон үчүн эмеге ар бир спорттук нерселер болуш керек да. Азыр балдар иши жок, зериккенден башка жолго кетип калышып атат да. Спортту сүйүш керек, Спортту сүйүш керек. Тарбия иши өтө татаал иш. Бул эки ооз сөз менен бүтпөйт. Zaman деп коебуз. Zamanды жана кыздар айтып атышат, балдар, жигиттер айтып атышат. Zaman деген заманды өзүбүз өзгөрттүк. Мына темир уруу башталып кетти. 90-жылдын 91-92 бери көздөп темир уруу башталып кетти. Демек бул деген нерсени көтөрүп барып сата беришти, балдар сатыла деген деп традиция болуп баштады. 20 жыл бою ушундай болду. Акыры жакында токтоду, 1 жыл болду. Эми ошол темирди акырында барып казан уруудай башташты. Фляг уруудай башташты. Сүйөттүү металдар калган жок. Демек, ошонун бир дагы чоң киши, эй, балам, ушул урлук. Шуну коюп койгон ордуна деген жок. Иманы бар да ала берди, иманы жок да ала берди, оюнда молдос да ала берди, жөнөк адам да ала берди. Демек, биздин элди жаштарды биринчи бузган, уруу кылган ушул металл урлук болду. Андан кийин пактаны эч ким алчу эмес дестердин убагында пактаны урдай башташты. Каерде точкада пакта сатылса, тиги пакта кабыл алса, ошол жерге алып бара берди. Кайгынап келиң дебейт, дагы ошондой. Пактан ала берет, акчасын бере берет, балдар уурулук биринчи ошол эстирдин убагында ушу биздин заманга чейин. Неме уурулук өтө уяттуу болчу. Өтө намыстуу болчу. Бир окуучу ручкасын алып койсо канча тополом чыкчу эле. Бул бир. Экинчи, кассета көбөйүп кетти. Мына биздин дагы кыштактык балдар, ул кыздар кассетаны анча көрбөйт. Шаардагылар бизден көп билет. Кассетаны билесиздерби? Кандай кассеталар бар? Бул кассеталар жанагындай түнкү передача сыяктуу, чынын айтып коюш керек бул жерде секске байланыштуу кассеталарды көргөн. Бизден жакшы билет. Муну ошо эс тарткан балдардан баштап чоң адамдарга чейин иманын жоктор көрүп атышат. Мисалы үчүн мен ошону көргөндөн бетим чыдабайт. Эмне аласыз ошону көргөндө? Көрбөйм мен.